уйкусуна батканда, жигит кызды бир көрүүгө шашканда. Тумар радиосунда кечки шоу Тумар Тайм. Оюн күлкү аралаш, жылдыздардын катышуусундагы ысык шоу. Иш күндөрү кечки саат 6-дан 7-ге чейин Радио Тумар жана Тумар ТВ телеканалында Тумар Тайм. Тумар Таймдын башкы өнөктөшү Леон бут кийим дүкөндөр түйүнү. Тумар Тайм кечки шоусу старт алды. Микрофонда Атыжаным Гүлкайыр Нурматова. Буюрса кызыктуу эфир алдыда демекчибиз. Жана бүгүнкү коногубуз буюрса бир нече мүнөттөрдөн соң студиябызга кирип келет. Анжелика ырчы таланттуу айым. Буюрса суроолор болсо азыртан камдап турсаңыздар болот. 770-96-1025 WhatsApp номерибиз, 6100 кыска сандар Тумар ЧФМ медиа порталы кызмат. Ал эми биздин башкы демөөрчүбүз Леон бут кийимдер дүкөнү 20 жылдын белгилеп белектерди тартуулайт. 3000 сомго соода кылып бут кийим айын жана тазалоочу губканы белек алыңыз. 20 жылдык урматына бут кийимдин баардык түрүнө 20% арзандатуулар. Леонго кош келиңиздер. Ал эми ардактуу достор, буюрса бир нече саналуу мүнөттөрдөн кийин коттоо студиябызга коногубуз да кирип келет. Күтөбүз. Андыктан ага чейин келген каттар бар. Салам куттуктоолор, алар дагы жаңырталы. Ой, келип калды. Саламатсызбы? Кош келипсиз. Отуруңуз дароо эле. Куттуу студиябызга ардактуу достор, ырчы айым Анжелика Кайратовна. Кош келипсиз. Наушникти кийиңиз. Кандай келип алдыңыз? Аябай жакшы келип алдык. Аябай сүйүнгөнүбүздөн, Тумарды аябай сагынганыбыздан 1 саат эрте келип, кызым экөөбүз эртеңки концертибизге даярданып, программа түзүп отурганга мүмкүнчүлүк болду. Бирок эфирге кечиктиңиз эмнегедир, Мен 5-сыныпка бара болуптурмун да. Эште тасылдап туруптурмун. Көрсө дагы бери кабат үйдө көтөрүлүш керек экен да. Жакшы, анда эмесе. Анжелика, анда сиз экөөбүз программанын башында эле келишим түзүп алалы. Шоунун жүрүшүндө ушундай сигнал жаңырат. Өрдөктүн үнү. Ал жаңырыш менен өткөндө катуу шамал болду деп айтышыңыз керек. Ушуну угар замат. Бул кокустан эле болуп калат да бул сигнал. Өткөндө катуу шамал болду деппи? Шамалдан аябай корком да. Айта бериңиз. Макул. Өткөндө катуу шамал болду деп айтышыңыз керек. Өткөрүп жиберсеңиз сандыктын ичинде тапшырма катылган. Шоунун соңунда аткарасыз. Эгерде утуп калсаңыз, эгерде утсаңыз, анда мен аткарам. Келиштик, репетиция кыла албайлы, кандай дейсиз? Кеттик анда эмесе. Жакшы. Өткөндө катуу шамал болду. Азаматсыз. Ардактуу достор, теле көрүүчүлөр, биздин коногубуз ырчы, алып баруучу, дагы ким деп айталы, бийчи, режиссер дагы, Балким, бирок ошонсу дагы айтор аракет кылып жүргөн айым 3 кыздын апасы Анжелика. Жакшы. Ардактуу достор, суроолор болсо узатыңыз. 770-96-1025 WhatsApp номерибиз, 6100 кыска сандары Тумар ЧФМ медиа порталы кызматта. Бир музыкалык чыгармадан соң угушабыз жана Instagram баракчабызга күтөбүз. Сөзсүз түрдө. Кошулуңуздар. Тумар радиосунда Тумар Тайм. Тумар радиосунда Тумар Тайм шоу суланууда. Сиздерди Тумар ТВ телеканалына дагы чакырып өтөлү. Кааласаңыз бизди алыс жакта болсоңуз, эгерде чет мамлекетте болсоңуз, онлайн аркылуу угсаңыз болот. www.tumar.fm. Ал эми куттуу студиябызда конокто болсо эмгекчил өтө эле ырчы айым Анжелика Кайратовна. Анжелика деп эле айтайм же ким деп кайрылайын сизге? Анжелика деп эле ар дайым эле айтып келишкен. Анжелика деп эле. Эми Кайратовна деген бул отчество менен кайрылсын деп мен Instagram баракчага өзүмдүн официалдуу баягы аты жөнүмдү жазган болчумун. Анжелика деп эле кайрылат экенбиз. Ооба. Жакшы. Эми Анжелика, бир күндө сиз баарына жетишесиз да, карап турсак. Тойго да барасыз, эс аласыз, айтор кыздарыңызга да көңүл бурасыз. Негизи жумасына план түзүлөбү ушуга атайын. Же болбосо күнүнкүсүн күндө бир Жумага күнөртө. пландар баягы баштап атканда, кийинки жумага пландарды биз ошол негизги нерселерди жазабыз. Ал эми негизги нерселердин алардын канчалык бир эшикте шамал болуп атат. Ооба. Түшүп кеттим. Анан канчалык деңгээлде анын оордугуна жараша болот. Эгерде бир проект, эгерде мындай өтө оор эмес болсо, ал бат эле бүтүп, эс алганга убакыт көп болот. Ал эми проект кичине кыйыныраак болуп калса, көп жумуштун баарын башыбызга үйүп алабыз. Мисалы үчүн бүгүнкү күндү айта турган болсом, бүгүнкү таңды мен Ош шаарында тостум. Андан кийин саат 10-11лерде Бишкек шаарына келип конгонун менен эле Бактыбаев реалити долбоорун дароо алып барып кеттик. Ошону менен
менен азыр чуркап жүрүп сиздердин мынакей студияңыздарга келип азыр мындан чыккан соң эртеңки биздин Kidstar телефестивалына ырларды жаздырабыз, студияда иштейбиз бүгүн түнгө чейин. Андан эртең менен эрте туруп алып чоң концерт жасайбыз. Жакшы. Баса Kidstar бул сиздин жаңы долбоорбу же кандай? Бул долбоор. Бул телефестиваль. Биздин кичинекей кыздарды телевизорлорго алып чыгып, ырдатып, каялдарын орундатканга ошол эле бул фестиваль аркылуу дагы биздин топтор бар. Kidstar тобу, буюрса андан кийинки дагы негизги топтон кийин экинчи топ түзүлгөн жатат. Бул балдарга арналган ошол ырларды, өздөрүнүн курагына жараша ырларды аткарган кыздарыбыз. Продюсер болуп атасыз ошондо сиз. Продюсер дегенден алысмын, бирок болгон аракетимди, күчүмдү өзүм кайсыл жактардасам ошол жакка буларды дагы ырдатып, айтор жардамымды көрсөткүм келип жатат. Негизи пландарда барбы чоң ырчыларды чыгарайын деген продюсер болуп? Мен чыгармачылыктагы эжекеси гана болгум келет. Продюсер деле болбойт. Эч ташмал болуп атат. Продюсер дагы болбойт болушум керек. Себеп дегенде бул продюсер деген нерсенин артында өтө көп чоң жоопкерчилик менен жумуш турат. Мындай чоң жоопкерчиликти азырынча ала албайм. Жакшы. Негизи канча саат уктайсыз? Уктайбы деп таң калып кеттим азыр. 2-3 күндөн бери аябай уктагым келип жүрөт. Буюрса уктайбыз. Күнүнө уктабай калганда учурлар болот экен да сиздечи? 2 саат, 3 саат уктап калган мезгилдер болуп калат кээ бир учурда. Бирок ал уйкуну мен убакыттап толуктап алам. Үйгө балким эртерээк келип уктап толуктап алам. Көпчүлүк негизи энергияны уйкудан алат. Сиз кайдан энергия аласыз? Аз эле уктайт экенсиз. 2-3 саат. Мен энергияны өзүмдүн күйөрмандарыман алам. Себеп дегенде алар менден жаңы нерсе күтүп атат. Алар деген эфирге келишимди күтүп атат. Ошондо мен үйдө уктап калбайм. Мен ооруп атам деп дагы жата албайм. Себеп дегенде мени күтүп атышат. Мен бул нерсени жасашым керек. Мына эргүү энергиянын бардыгы ошол күйөрмандар үчүн экен, бардыгы. Күйөрмандарым үчүн. Абдан сонун. Ардактуу достор, коногубуз Анжеликага суроолор болсо сөзсүз түрдө узатыңыз. 770 96 1025 WhatsApp номери, 6100 кызгасаңдар. Тумар Чикт FM медиа порталы кызматта. Тумар таймда сүрдө өткөн суроолор. Дал ушундай Тумар таймда сүрдө өткөн суроолор рубрикасы орун алды. Аталышы кандай экен, Анжелика? Сүрдө өткөн суроолор. Билбейм, мен сахнага ырдап чыгаардын астындагы сүрдөнүм калды, бирок башка нерседен деле сүрдөнбөй калдым. Коркпойсуз? Эч кандай суроодон коркпоймун, эч кандай бир сүрдөтө турган нерсе жок болуш керек. Кеттик, анда даярбыз, Сизге 20 суроо 1 мүнөт берилет. Ооба, жок деп жооп бересиз. Түшүндүрүүнүн кереги жок. Андемесе, даярбыз. Турабыз азыр 1, 2, 3 баштадык. Мактанчаксызбы? Ооба. Сизди бирөө каржылайбы? Жок. Парашюттан секирип көрдүңүз беле? Жок. Шоу бизнесте атаандаштарыңыз көппү? Ооба. Денеңизге мини пластикалык операция жасаттыңыз беле? Жок, эч качан. Мыйзам буздуңуз беле? Ооба, жок. Жол эрежесин бузгам. Ооба, негативдүү сөздөр үчүн ыйладыңыз беле? Ооба. Коомдук мончого барасызбы? Ооба. Бетке айткан жагабы? Ооба. Сахнадан кетип эле калсамбы деген ойлор бар беле? Ооба. Эстеп алып уялган жагдай барбы? Ооба. Күйөрмандарды алдайсызбы? Кээ Көп суммадагы акча жоготтуңуз беле? Ооба. Айылда жашап кете алат белеңиз? Ооба. Өзүңүздүн фигураңызды идеалдуу деп эсептейсизби? Албетте. Сахнада ырдап жатканда көйнөгүңүз жыртылып кеткен учур болду беле? Ырдап жатканда. Такан сынып калган. Ооба, жок. Ооба, Ооба. Атырды ашыкча койнуп алган учур болду беле? Ооба. Жолдосузбу? Ооба. Бирөө сизди катуу тамашага салды беле? Ооба. Телефондон башка жактамын деп алдадыңыз беле? Ооба. Азаматсыз. Жетиштиңиз, 20 суроого жооп берип, эми калпычымбы азыр тактайбыз. Ооба. Макул. Биздин биякта детектор бар деп койбоймунбу? Жакшы экен. Бардыгына туура чын жооп бергенге аракет жасадым. Бирөө сизди катуу тамашага салыптыр, Ооба, катуу тамашага көп эле учурда салышат. Түз эфирде салды беле бирөө? Ооба. Түз эфирде. Кызыктууларын айтып берип кетпейсизби? Эмне болду эле? Түз эфирде мени көп эле учурда салышат. Эми бардыгы эле кызыктуу. Абдан эмоцияга алдырдыңыз беле ошол учурда? Аябай күлкүнүчтүү болуш керекпи ал, Жок, күлкүнүчтүү эмес, негизи. Кандай тамаша? Кызыктуубу? Кызыктуу, ооба.
эми көбүнчө эле бул жака келип калып унан бузулуп калды деген учурлар көп болот, бирок болгон бир тамаша мени салган эмес, мен өзүм адашып калган учурлар болот, эч ташамал болуп атат. Анан мисалы үчүн ошол эле биздин чыгармачылыкка байланыштуу тойлордо туура эмес аталыштагы шашып атып ресторан атап калышат, барсак таппай калып анан биз ырдай беребиз, ырдап анан кетип калсак башка жакта болуп калган болот, ал жака жетишпей калган учурлар болот, ошондо ачууланат болушуң керек. Андай нерселер көп болуш керек, Болот, анткени бир эле аталышта бизде шаарыбызда 2-3 ресторандар бар, ошону биз оюбузга башка нерсени алсак алар башка жакта даректи айтып аткан болуп калышат экен. Тамаша көп эле учурда болот, бирок азыр эсиме такыр келбей жатат. Мейли анда. Мактанчак экенсиз, Мактанчакмын, ооба. Аны моюнга алыш керек, себеп дегенде эч ташамал болуп атат. Себеби ошондо шамал болгон сайын мен мактанып турам. Эч ташамал болуп атат, карагылачы деп. Инстаграмда стористерге жүктөп. Өзүм шамалдан аябай корком. Аябай менин фобиям бул шамалдан корком, чагылгандан корком, жер титирегенден аябай корком. Менин фобиям. Ал эми бийиктиктен, башка нерселерден коркпойм. Жыландан Корком, кошкомушка, жыландардан корком. Жүргүмүчтөн Коркобуз албетте. Ооба, бардыгын эле бир башкача сезим болуш керек. Бирок мактанганда кандай? Мен башкаларды ошол нерсеге чакырып мактангым келет. Мен бүгүн бул нерсеге жетиштим, мен бүгүн бул нерсени жасадым. Эмнеге мактанам? Дем күч берүү максатындабы? Дем күч берүү максатында, ооба. Ошол эле учурда мотивацияны биз жашнакай кийинип, жашнакай боюнуп дагы бере алабыз. Себеп дегенде бардык эле адамзат сулуу, сымбаттуу айымдарды көргүсү келет. Жакымдуу нерсени көп көргүбүз келет. Көп түрлүү кийингендеримде да көп учурда айтып калышат, мактанасың деп. Мен мактанам. Кыргыздын ошол кыздары дагы ар кандай кийинишип, мисалы үчүн чет мамлекеттеги айымдар дагы бизди көрүп аткан болот азыркы учурда Инстаграмдачы. Анан бизде деле ошол менен катарлаш кийинген, ошолордон ашып түшкөн деле сулуу айымдар бар экен деп башка айымдардын деле мисалы үчүн сүрөттөрдү жүктөгөнүн туура түшүнөмүн. Көптөрү аны мактанчакка кабыл алышат. Бирок бул жакшы экен, сиз үчүн? Бул жакшы нерсе. Себеп дегенде айткан экен да бир жакшы ушундай тренинг берип жүргөн мырза, мен каалайм деген экен, ушул элдин баардыгы ушул мусулмандай кийинсем деп кыялданса, ушул мусулман ушул мырзаны кандай менде саат болсо деп кыялдансын деп, ошон үчүн мен эң кымбат саатымды көрсөтүп тагынам деген экен да. Демек кыялданса ага дагы жеткенге аракет кылат, Албетте, жакшы жагынан дагы биз үндөсөк болот экен, өзүбүздүн алып жүргөнүбүзгө, өзүбүздүн аркабыздан. Мен мисалы үчүн өзүмдүн кылган иштерим менен биргеликте башка айымдарды дагы ушундай нерсе жасасаңар болот, келгиле жасайлык, жүргүлө деп алдыга тарткым келет. Жакшы. Шоу бизнесте атаандаштар көп экен. Албетте, атаандашсыз болбойт. Канчалык мен атаандаштык жок деп айтсам дагы ырлар чыгып атат бир аталышта. Бир эле ырды 4-5 азыр чыгармачылыктагы инсан аткарып аткан мезгили эски ырлардан. Ошол эле мисалы үчүн мен бир тойго келип кызыл гүлүм ай деп ырдап кетсем, аркаман эле ошол ырды келип Гүлжигит ырдап кетет. Андан кийин Роза Шакирова эжекеси бул ырды аткарат да. Анан атаандаштык мисалы үчүн бизде кандай чыгармачылыкта кимиси жакшы аткарса ошонун аткарган ырын көп суранышат. Бул атаандаштыкка жатат да, туурабы? Ошол эле концерттерди берип атканда атаандаштык бар. Андан дагы жакшы концерт берейин, бул мындай концерт бериптир Азамат, мен андан дагы жакшыраак берейин деп. Бул эми туура нерсе болуш керек. Атаандаштык болуп турат ар дайым. Жакшы. Негативдүү сөздөр үчүн ыйлаптырсыз. Бирок сиздин дарегиңизге көп жазылат, байкашыбызга караганда Инстаграмда. Абдан көп байкайбыз. Анан бүгүнкү күндө бирок биз ойлойбуз да, сиздичи ушунчалык күчтүү айым ыйлабаса керек деп ойлойбуз. Бирок ыйлайт экенсиз сиз деле. Ооба, мен ыйлайм. Мен деле жөнүн эле ошол бардык эч ташамал болуп атат. Бардык эле айымдардай башында баягы көтөрө албай кетесиң сөздү. Мисалы үчүн азыр жөнөкөй эле бир айым деле сүрөткө түшүп койсо деле ага деле бир негатив жазылып калса, бул таң калыштуу нерсе эмес бүгүнкү күндө. Бул нормалдуу нерсе болуп калды. Ал эми азыркы менин баягы жеке жашоомо аша чаап кеткен жаман сөздөрдү окуганда мен ал адамдарды түшүнбөйм, түшүнгүм да келбейт, кой берип калдым. Бирок ыйлаган учурум болгон. Бул мен ошол ата энем тууралуу туура эмес маалыматтарды жазып,
ошол кыздарыма чейин асылган мезгилдерде мен ыйлаган болчумун. Себеп дегенде эмне үчүн ошол мени жек көрүп аткан адам башка адамдарга дагы асылгат депчи. Мени каралап жатса мага ал өтпөй жатат да, анан кийин демек бул жакындар аркылуу муну дагы бир балким капалантайын деген нерсесине жетти деп айтат болчумун да. Бирок ошого карабай ушунчалык күчтүүсүз экен, күчтүүсүз, кайраттуусуз. Ким берет сизге күчтүү ушунчалык эми күчтүү болбогондо биз эмне кылышыбыз керек? Менин бир гана мындай выбор деп коет го, тандоо деп коет го. Менин бир эле тандоом бар, башка тандоом жок. Бир эле тандоом бул алдыга кетүү, бир гана жакшы нерселерди көздөп, бул нерсе өтөт, бардыгы сонун болот деген эле жолду тандоо. Башка жол жок да менде, туурабы? Андыктан мен өзүмдү күчтүүмүн деп деле эсептебейм. Менде болгон ушул эле тандоо бар. Жакшы. Ар дайым жылмайып жүрүп иштеш керек. Ким иштесе ошол ишти иштейт, ийгиликке жетет баары бир. Айткандар айта берет экен, бирок иш менен өзүбүздүн алып жүрүүбүз менен жасай беришибиз керек. Эч нерсеге умтула бериш керек. Анткени мисалы үчүн сиз деле мен ушул диджей болгондо жатам, тумарга баратам десеңиз, балким жакындарыңыз бир айтышы мүмкүн. Койчу, кантип сен ошол эле тумарда эле сен диджей болуп калмага элең дечи, туурабы? Бирок ошого карабастан ал сизди токтото алган жок, сиз келе бердиңиз, мен иштейм, мен кетем, аракетиңизди жасап атасыз, отурасыз. Бул жеңиш. Бул жеңиш деп ойлойм. Ошол эле сыңарындай мага дагы көп нерсени сен муну кыла албайсың, тинте албайсың деп мен бирок акырынан жасай берем. Менин кылган нерселеримди жактырган инсандар бар экени мени кубандырат. Жакшы. Тумар радиосунда Тумар Тайм. Тумар радиосунда, Тумар ТВ телеканалында Тумар Тайм шоусу уланууда. Ал эми куттуу студиябызда ырчы Анжелика. Маанайларыбыз кандай? Абдан сонун. Инстаграмда жакшы. Кызыктуу каттар барбы? Кызыктуу суроолор барбы? Биз суроолорду мынакей прямой эфир болгондон кийин жооп берип тур дейт. Прямой эфир учурунда келген суроолорду сиздер менен баарлашып атам. Орто ченинде жумуш тартип бүтүрүп атам мен. Бул прямой эфирде мен ойлойм бардык суроолорго жооп берүү мүмкүн эмес болуш керек. Эгер мүмкүн болсо, балким комментарийлерди өчүрүп койсок деле жакшы болмок деп ойлойм да. Себеп дегенде азыр учурда биз экөөбүз баарлашып атабыз, бул жака көңүл бурулбай калат экен. Бирок кимди ким азыр Тумар ТВны көрбөй жаткан болсо, алар Инстаграмдан түз эфирди көрө беришет. Жакшы. Угармандардан келген суроолор дагы бар экен, аларды дагы жаңырталы. Саламатсызбы, Анжелика эже? Сизге ийгиликтерди каалайм. Ден соолугуңуз чын болсун деген билдирүүнү калтырган 0519 менен аяктаган абонент. Буларды дагы жаңыртпасак, мурчуган смайликтерин жөнөтүп башташты. Дагы келген каттар бар. Тумар ишиңерге ийгилик. Анжелика эже, сиз көп саякаттайсыз жана сизди ким каржылайт деген экен. Спонсоруңуз барбы деп Алия узаткан СМС билдирүүсүн. Саякаттоо бул менин 20 жылдан берки эле эч ташамал болот жасап келе жаткан нерсем болуш керек. Адамдар ар кандай болот, адамдардын түшүнүүсү дагы ар кандай болот. Биздин чыгармачылыгыбыз менин мынакей ырдап жүргөн, мисалы үчүн чыгармачылыкта жолум аркылуу кыялданып жүргөн ошол эле Америка Кошмо Штатында кандай деген жерлерди көрдүм, Турция мына өлкөлөрүн, көптөгөн ошол эле Швейцария өлкөлөрүнүн бардыгын ошол концерт менен чакырышып, биз чыгармачылыгыбызды тартуулап мына ошол өлкөлөрдүн баарына саякаттайбыз. Бизди каржылаган бул эл. Концертке билет сатып алышып, биздин жол киребизди төлөшүп, жатаканабыздын баарын төлөп, конок кылып тазып алышат. Ошол чет мамлекетте жашап жүргөн биздин мекендештердин баардыгы биздин спонсорлор. Концерт аркылуу, демек, концерт берип, ошол эле учурда эс алып, жер көрүп, андан тышкары гонорар дагы төлөп беришет. Кандай жакшы. Кийинип, үйгө момпосуйлардын баарын чогултуп келебиз. Толтура баштыктар менен келесиңер. Ооба. Абдан сонун. Ишиңерге ийгиликтерди каалайбыз жана ырдап бериңизчи деген экен. Ырдайбызбы, Анжелика? Ырдайбыз, албетте. Радиого келип кантип ырдабай кетебиз. Кайсыл чыгарманы? Азыр Орто Ченде турабыз. 25 май бул акыркы коңгуроо болду. Бардык бүтүрүүчүлөрдү мен чын жүрөгүмдөн куттуктаймын. Андан кийин 2-3 күндөн кийин 1-июнь балдарды коргоо күнү болуп атат. Ошондуктан экөөнү бир ок мененби же экөөнү эки эле ок менен атсак болотпу деп ойлонуп атам. Ошондо балалык окшойт,
балалыгым балалыкка бардык биздин азыркы угармандарды жыт элесек болот же болбосо шаңга бөлөгөн позитивдүү чыгарманы аткарсак болот. макул, анда кеттик. Сүйүү жөнүндө бул тема ар дайым бар. Кайсыларды ырдасак? Кайсынысы жүрөгүңүзгө жакыныраак ошондурдаңыз. Анда балалыгым деп калдык, бардык Макул. ошол бул дүйнөдө бардык наристенин апакеси болсо экен деген ошо тилек менен жана бардык аял заты наристе болсун, наристе күтсүн, мына ушул бакытка жетсин деп каалайт элем. Жакшы, кеттик анда. Жамгырда чуркап жүргөнмүн, жадабай ойноп күлгөнмүн, карлыгач болуп учканбы балалыгым. Баягы тунук жок сезим, каякта калды шок кезим, кайрып бир алар күч барбы балалыгым. Канча самаганга карабай, кайра бола албайбыз баладай. Эми балам чуркап жамгырда, мендей ойноп күлөт жадабай, жадабай. Азаматсыз. Сиз ырдап аткан учурда эле бул жактан кол чабуулар келип баштады. Чоң рахмат. Кабыл алалы аларды дагы. Ардактуу достор, сиздерди дагы биздин командабызга кошулуңуздар деп чакыралы. Кызыктуу суроолорду күтөбүз, сөзсүз түрдө. Оригиналдуу болсун. Салам деген жарабайт, Кутман кеш деген жарабайт. Баарына эле жалпы салам узатабыз. Бир гана оригиналдуу суроолорду күтөбүз. Узатыңыздар. Каалоо тилектерди дагы кабыл алууга даярбыз. 770-96-1025 WhatsApp номерибиз, 6100 СК сандар кызматта. Кол алдыңызда интернет бар болсо анда Тумар Чекит FM медиа порталына акысыз билдирүүлөрдү калтырыңыз. Конокто болсо ырчы Анжелика. Бир музыкалык чыгармадан соң угушабыз. Тумар таймда пробка оюну. Тумар таймда пробка оюну старт алды, ардактуу достор, кош келиңиздер. Азыркы тапта бир гана пробкада турган угармандарыбызды күтөбүз. Студиябыздын номери 510181, Борбор шаарыбыздын коду 0312. Коногубуз ырчы Анжеликаны буйрса ырдатабыз, билетебиз. Тапшырманы угармандар берет пробкадагы. Анан сөзсүз түрдө белегибиз бар. Леон бут кийимдер дүкөнүнөн жакшынакай бут кийимдерибиз бар, белектер. Байланыштуу угарманыбыз бар, каалап өткөзөлү. Саламатсызбы? Алло. Алло. Жакыныраак сүйлөңүз. Алло. Угуп жатабыз. Саламатчылык. Саламатсызбы? Атыңыз? Санжар. Жакыныраак сүйлөй аласызбы? Кичине угулбай жатат. Москвада пробка менен машина азыр. Кайсы көчө? Азыр деген Билинка деп катабыз, пробкада. Чүй Билинка. Анда пипилдетиңиз, биз ишенели пробкада эмес деп. Ого, Азаматсыз. тыгын аябай болуп жатса керек, бардыгы бир сааттан кийин үйдө болуп калыш керек деп. Машиналар көппү, Санжар? Тыгында. Көп эле азыр чактыкта. Жакшы, анда. Кандай тапшырма беребиз коногубузга? Анжеликага кандай тапшырма беребиз? Кандай тапшырма бересиз? Болуңуз. Азыр билеттерде көрүнбөйт да. Бир анекдот айтып берсин анда. Анекдот. Билесизби? Канчанчы маршрутка? 711-де. 711 азыр маршруткада отурган бардык жүргүнчүлөргө чоң ысык салам жолдоймун. Кандай сонун айдоочу менен бара жатасыздар? Мынакей тыгында жөн отурбастан сиздер үчүн мына ушул аракетти көрүп атат. Андыктан байке Азамат экенсиз. Тумар радиосу менен биргеликте азыр сиздин көңүлүңүздү көтөрүп кетти, ооба. Көңүлүңүздү көтөрүп бир жакшы нерсе айтып бергенге аракет жасайбыз. Ооба. Негизи эле анекдотторду укканды абдан жакшы көрөм, бирок жаттап калбайм. Бирок ошонсо дагы жакшы анекдоттор бар. Азыр эстеш керек аларды. Эстегиче ырдап эле берип койбойлу, кандай дейсиз? Ырдап эле берип койбойсузбу? Же кызыктуу окуя? Аябай ошол оригиналдуу болсун деп сурамдуу окшойт анекдотто. Ооба.
сиз азыр эстегичи мен Эмкиде маалымат түз эфирде келатканда айтып койгочу, анекдотторуңарды эстеп келгиле, аябай кызыктуу окуяларым барын эстеп келгиле. Чындыгында азыр мен маалымат берип өтөйүн, сиз эстей бербейсиз бага чейин, макул сүйлөштүк. коллекцияңызда көп болуш керек уккандарыңыздан. Ардактуу достор, Тумар Таймдын башкы демөөрчүсү Леон бут кийимдер дүкөнү 20 жылдыгын белгилейт. Бул юбилейдин урматына Леон бардык бут кийимдин жаңы коллекциясына 20% арзандатуу белек кылат. Плюс белектер, плюс кардарларга бонустар. Акция Леон дүкөндөрдүн бардык филиалдарында 2018 жылдын 1-сентябрына чейин жүргүзүлөт. Эмне кылалы? Санжар Байкен көңүлүн кантип көтөрүп коелу? Жүргүнчүлөргө маршруткада болгон окуя деп эле оюздан да оюздан чыгарып эле. ооба. Анда ырдап эле салбайсызбы? Макул. Кандай дейсиз? Эч нерсе дебейм, ырдайм. Макул, анда кеттик анда. Таттына жылмаясың, талпын тепір қанатың, байланып керпегіңе, бақыттай бер қарашың. Махаббатым гүл болып ырғаласың, күн болып нұрданасың. Жашоодо жакшы обондой, гүл болып ырғаласың, күн болып нұрданасың. Жашоодо жакшы обондой, махаббатым. Азаматсыз. Санжар Байкен жана жүргүнчүлөрдүн көңүлү көтөрүлдү деген ишеничтебиз. Жана Санжар Байке, сиз бизге байланышка чыгып коюңуз кайра. Белегиңизди кайдан качан алып кетесиз? Ал тууралуу эфирден сырткары түшүндүрөбүз. Леон бут кийимдер дүкөнүнөн жакшынакай белегибиз бар, тапшырууга даярбыз. Буюрса бир музыкалык чыгармадан соң угушалы. Инстаграм баракчабызга чакырып өтөлүбү? Албетте барыңыздарды кошулуңуздар дейбиз. Азыр биз комментарийлерди кайрадан күйгүзөбүз. Тумар Тайм. Тумар радиосунда, Тумар ТВ телеканалында Тумар Тайм шоусу уланууда. Ардактуу достор, ал эми конокто болсо ырчы Анжелика кызыктуу маек куруп жаткан учуру болчу. Азыркы тапта биздин Инстаграм Тумар ФМ баракчасында, сонун. Ооба, маектер аябай кетип аткан, кетип жатат. Суроолорго жооптордун баардыгын бергенге аракет жасап жатабыз. Биякта келген кат бар экен. Анжелика эже, сизге ийгиликтерди каалаймын жана кыздарыңызга дагы ийгилик деген экен. Кыргыз тилинде сүйлөй алышабы деген экен кыздарыңыз. Кызыгып сурашыптыр. Биз эми ортоңку эле мына шаардагы үй-бүлөлөрдөй кыргызча, орусчаны аралаштырып сүйлөйбүз. Анан кийин эшикте шамал болуп атыптыр. Анан кыргызча таптак мындай сүйлөйт деп айта албаймын, бирок кыргызча эмне сурасаң кыргызча жооп берет. Мен кандай сүйлөп атсам ошондой эле сүйлөшөт. Үйдөгү негизги баарлашуу ушул Кыргыз тилинде эле. Кыргыз тилинде эле, кыргызча эле кызым муну алып берип кой, кандай, эмне кызым деп ушинтип. Анан бирок баягы автоматтык түрдө эле кээ бир сөздөрдү кыргызча айтуу кыйыныраак, анан жок болуп калат да кээ бир сөздөрдү кыргызча. Ошондо орусча кыргызча аралаштырбай деп анан толук эле орусча сүйлөгөнгө туура келип калат. Эки тилде тең бирдей алып кетип атат ошондо кыздар, Жакшы. Ишиңерге ийгилик, Тумар. Сиздин ырларыңыз абдан жагат экен. Жагат деп узаттыр Анжелика. Концерт кай жерде болот жана саат канчада дептир? Буюрса болот дегенсиз, сиз концерт тууралуу. Эртең 30 май күнү Коомдук 1-каналдын студиясында биз 1-июнга карата концерт тартып атабыз. Калуучулар болсо келип көрүп кетсе болот. Бул жөн гана съемка болот экен, Бул съемка болот. Ал эми 1-июнда ошол телевизордон көрсөтөт, КТРК телеканалынан. Эгерде калуучулар болсо келип көрүп кетишсе болот. Биз баардыгын чакырабыз. Бекер эле экен, Жакшы. Ооба, бекер. Ишиңерге ийгиликтерди каалаймын. Ар убакта бар болуңуз. Сагыныч деген ырыңыздын сөзүн ким жазды эле деген экен, абдан терең, маанилүү, мага абдан жагат деген билдирүүсүн калтырган 1852 менен аяктаган абонент. Бул ырдын сөзүн Каныбек Иманалиев агабыз, акын агабыз жазган. Ал өзү мындай элдин кишиси катары көп баардыгы тааныйт. Калемден таандык абдан сонун ырлар бар. Обону Райхан Бишналиева эжекебизге таандык. Канча жыл мурун жазылган ошондо бул ыр? Бул Көп эле болуп калды, 4 жыл мурун. Көп эле болуп калды. Эште шамал болуп атат. 4 жыл мурун жазылган болчу. 4 жыл 2014 болуп калат экен. 13-12. 13-12. Ырдайбызбы ошол ырды? Макул. Сураныштыр, бир куплет. Кеттик анда. Макул. Жагымды катып кыпчып, оозумду ача албай жатам да. Макул. Чечип ырдап койсом жакшы болот.
анда бул жактан үн чыгат экен. Макул кие алайын. Сансыз күндөр закымдап өттү сызып, сага деген сезимдер алып учуп, махабаттан буйурган энчи биздей, сагынычта жүрөбүз сагынышып. Мен эч кимди мынчалык сагынбагам, мен эч кимге жалбарып жагынбагам. Күтүп жатып, күл болуп сапырылып, жолукканда от болдук жалындагам. Угулду, сонун угулду. Өзүм жакшы болбой калды. Берилип кеттиңизби? Аябай угайын деп ырдадым да, аракет жасап. Жакшы. 18:55 саат. Ооба. Бат эле программабыз соңуна келип калыптыр. 3 ырдаганда эле эфир бүтүп калат Бүтүп экен. калды. Бул кандай? Ооба. Сиздердин саатыңыздарды бат-баттан коюп койгонсуздар го. Айлантып койгонбуз бат-баттан. Ооба. Эки эсе бат жүрүп калган биздин сааттарыбыз. Эфирге келип бергениңиз Бат эле. үчүн рахматыбызды айтабыз. Аянтып Жана калдым. дагы биз шоунун башында эле келишим түзгөнбүз. Сигнал жаңырыш менен өткөндө абдан катуу шамал болду деп айтышыңыз керек болчу. Ооба. Сиздин оюңузчу өткөрдүңүзбү, өткөргөн жоксузбу сигналды? Ырдап аткан маалда эле сен баскылап койбосуң. Бирок бир жерден өткөрдүңүз. Өткөрдүмбү? Ооба. Кайсыл жерден? Бир жерден өткөрдүңүз. Мен аны эстеп Кайсыл калгам. жерден? Эстеп калгам мен Калпай аны. атасыңар. Калп айткан жокпуз. Тапшырманы аткарабыз, демек. Тапшырманы аткаруудан мен эч качан качпайм, бирок мен чын эле өткөрдүмбү, ошону мен билгим келип Өткөрдүңүз, атат. ооба. Эгер өткөрүп жүргөн болсом, анда албетте азыр биздиги камера такнакай кылып тартып атат. Көрүп атат баары. Көрөбүз. Ооба. Сандыкты алып чыгыңыз. Сандыкта тапшырмага чейин биз маалымат берип өтөлү. Тумар тайымдын демөөрчүсү Леон бут кийимдер дүкөнү. Леон бут кийим дүкөндөрүндө кичинекей бөөктөр жана чоңдор үчүн бут кийимдин кенен ассортименти бар. 3000ден ашык бут кийимдин түрүнөн каалаганыңызды тандаңыз. Спорт менен машыгууга керектүү той топур мааракеге жана күнүмдүк жашоого ылайыктуу бут кийимдин сапаттуусу Леон дүкөндөрүндө. Кандай тапшырма экен? Ача элекпиз азырынча. Пам парарарам. Ту-ду-ту-ту. Мынакей. Кайсыл жерден өткөзбөйдүм сигналды деп ойлонуп калдыңыз окшойт э? Ооба, ал мени ойлондуруп калды. Ойлонбоңуз. Ойлондуруп жатат. Кандай тапшырма экен? Аябай мага жаккан тапшырма экен. Мен Чындап бардык эле? тапшырманы жакшы көрүп, баягы кабыл алсам, ал нерсени аткарам да. Чындап эле, чын эле айтып жатасыз. Чын эле. Гитара менен импровизация кылыңыз, билбесеңиз да ырдап ойноп бериңиз. Негизи билесизби гитараны ойногонду? Жок, комузда кол ойнотконду билемин, а гитарада жок билбейм. Мейли анда импровизация Аябай кылып үйрөнгүм коюңуз. келет. Анан аябай үйрөнгүм келип аткан кыялымдан анан кийин кантип ойнорумду азыр көрсөтүп берейин. Макул анда. Гитара Кеттик бул анда. жакта бар Ооба, экен бул да? жакта даярдап койгонбуз ата. Ойноп беришиңерге билсем ойноп бермекмин да. Утулуп калса, мен утулуп калсам мен деле ойноп бермекмин, мисалычы. Аха, аха. Анда сиз ойноп салыңыз. Тапшырманы аткаралы, дароо эле. Кармалбайм гитараны калп эле болсо да, Мейли, минтип иши кылса. Келиңиз. Кулдарын кармап абайлаңыз. Ырчы алып баруучу жакында буюрса, гитарист да болот. Алдыңыздарда Анжелика Бекболиева. Ооба. Кеттик анда. Кайсыл чыгарманы ырдайбыз? Өмүрдүн нуру жанат, кубантып сени карайт. Тартынбай биле. Азыр кайрадан Макул. аябай жана Style Mix'теги ажик сөзгү. Жырга бурайт го. Азыр. Жок, бияктан эмеске мындайраак кылыш керек экен. Өмүрдүн нуру жанат, кубантып сени карайт. Тартынбай биле. Бакыттын балы тамат, көңүлүң обон салат. Кубанып биле, жакшылык шамы биде. Жанашып биле, бакыттын нуру бейде. Барыңар билегиле, Азаматсыз. Биле, жаркырап биле. Эл менен биле,
тартылып бейге биз менен бийлегиле. Азаматсыз жетиштүү жана бул белеги сизге, Анжелика. Алып коюңуз. Биздин башкы демөчүбүз Леон бут кийимдер дүкөнүнөн жакшынакай бут кийим алыңыз. Жана эфирге келип бергениңиз үчүн сизге рахмат айтабыз. Коштошобуз эфир аркылуу ушканча. Алатоодо саат 19. Күн кызарып уясына батканда, жигит кызды бир көрүүгө шашканда. Тумар радиосунда кечки шоу Тумар Тайм. Оюн күлкү аралаш, жылдыздардын катышуусундагы ысык шоу. Иш күндөрү кечки саат 6-дан 7-ге чейин Радио Тумар жана Тумар ТВ телеканалында Тумар Тайм. Тумар Таймдын башкы өнөктөшү Леон бут кийим дүкөндөр түйүнү.